Биздин урматтуу президенттин келинчеги Айгүл Жапарова Садыр Жапаров түрмөдө отурганда башынан кыйынчылык өткөндө иштаган жок го, ак үйдүн жанында турду го, плакат көтөрүп алып, ушу поддержка кылып, Монесима демилгесин көтөрүпчү. Ошол тууралуу жазылган. Шалып коркутушту. Сен эмне үчүн бул китеп жазасың? Сен деген кошоматчысың. Биздин урматтуу президент менен биздин генералыбыз Камчы Кудайбердиевич келгенден бери аябай кылган иштерине сүйүндүм да, жүрөгүм батпай. Неужели биздин өлкөбүздө өнүгө баштадыбы депчи. $15,000 сатты ишти. $15,000? $15,000 сатты. Биз авторствону алабыз деди. Өзүбүз дальше билебиз деди. Чыгарабыз, канча тилде только сат деди. Ассалам алейкум, Нурлан байке. Işleriniz жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Урматтуу көрүүчүлөр, Нурлан байке Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев туурасында китеп жазыптыр. Бүгүн ошол китеп туурасында баарлашабыз. Айта кетсеңиз, бул китепти жазыш үчүн канча убакыт кетти? Бул китеп жазыш үчүн, баардыгын тууралап так жазыш үчүн 2,5 жылдай кетти да. 2,5 жыл. Өзүңүз азыркы учурда эмне менен алектенесиз? Мен Ыңкыбаев Нурлан Токтоболотович 1987 жылы төрөлгөм. Каракөл шаарында, Жалал Абад облус болуп калат да. Азыр Токмок шаарында турам. Ошол жакта кесибим электрик. Үй тиричилик техникаларын оңдойм. Ар кандай ушундай тиричилик техникалар оңдоп, чакырышат, барып оңдоп иш кылабыз да. Кат кылабыз ошону. 2,5 жыл кетти дедиңиз да, бул китепти жазгангачы. Эмне себеп болду? Эмне себептен Камчыбек Ташиев жана президентибиз Садыр Нуркожоевичке арнап китеп жаздыңыз? Буга чейин биз кандай жашадык? Коррупцияда малынып кетти көбүнчө. Больницага барсаң деле баш ийишпейт. Школго баланы киргизем десең деле баш ийбей, акча эле деп калышканда бардыгычы. Андан кийин жашоо шартта кичине кыйын болуп кеткен. Андан кийин Камчыбек Ташиевич менен биздин урматтуу президентибиз иштеп баштаганда жашоо уже башкача өзгөрө баштады да. Жеңиле баштады. Анан жүрөктөн жолдор жазып атат, эски имараттарды оңдоп атат, пенсияны көтөрдү, мугалимдердин айлыгын көтөрүп атат. Анан жүрөк кандай десем да Кыргызстан өлкөбүз өнүгүп баштады, жүрөккө сүйүнүч кирип, чыдабай анан ушул китеп аркылуу жеткизейин дедим да сүйүнүчүмдүчү. Демек анда Камчыбек Ташиев жана президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жүргүзүп аткан саясатына мындай купулуңуз толуп, анан ушул китепти жазгансыз. Туптура. Негизи эле китепте эмнелер баяндалат? Китепте өмүр баяны. Өмүр баяны. Төрөлгөн, кайсы жерде төрөлгөнү, урматтуу президенттики да, биздин генералыбыздыкы да ошол тууралуу жазылган. Баштарынан эмне өткөнү жазылган. Буга чейин кайсы жумушта иштегендери жазылган. Биздин урматтуу президенттин депутат убагында трибунада сүйлөп атканда да микрофондо кумтөр тууралуу сүйлөп атканда микрофонду өчүрүп коюшпады беле? Ошол тууралуу ата-энеси тууралуу да жазылган да, бул китепте камтылган. Ыраазычылык китепте, ыраазычылык билдирүү китепте. Эми 5-6 жылдан кийин биздин урматтуу президенттин анан генералдын кылган иштери унутулуп деле калат да. Анан китеп кандай десем, бир 15-20 жыл, 30 жыл өтсө да ошо китеп кала берет да. Анан келерки муундар, жаш муундар окуйт деген ушу үмүттөмүн да. Китеп жазуу деле оңой эмес. Анан жакындарыңыз, тааныштарыңыз, досторуңуз бул китеп боюнча кандай кабыл алды сиз жазып баштаганда? Эми биринчиден апам поддержка кылды. Биринчиден поддержка жазып алам, туура жазасың, топтура жакшы иштеп атышат, жакшы иштерди кылып атат деп. Дос балдар деле поддержка кылышты, үйдөгүлөр. Анан китебим уже чыгып, 1-2 барагын чыгарып, Instagram, TikTokко чыгарып койгондо каршы чыккандар болду. Жаман сөздөрдү айтышты, аябай жаман сөздөрдү айтты. Мындай десем, мен мындай жазган ар бир адамдын ичинде немеси болот, желаниясы жазган. Ошол сындырып, түшүрүп да коюшту да меникинчи. Анан кой мен баштаган нерсемди до конца чыгарайын деп жаздым да ошол китептечи. Анан каршы чыккандар болду, коркуткандар болду, чалып коркутушту. Эмне деп коркутушту? Сен эмне үчүн бул китеп жазасың? Сен деген кошоматчысың депчи. Сен ушул китептин аркасында бир кызмат сураган келатат деген сыяктуу. Ошондой суроолор да болду да, ушундай айтышып. Анан айттым, андан кереги деле жок дедим ага. Кызматтын деле кереги жок. Просто мен көңүлүмөн чыгып, жүрөктөн чыккан ыраазычылык билдирейин деп жаздым дедим. Негизи буга чейин китеп же болбосо ар кандай чыгармаларды, ырларды жазып жүрчү элеңиз? Ыр жазбайчымын, апам ыр жазат. Аябай жакшы мындай жүрөккө тие тургандай, жүрөккө эзе турган ырлар жазат да. Көп атактуу кишилерге да жазган ырлар бар. Эми жетпейт да алдагычы.
Мен болсо ушу китеп жазчумун мурун. Анан ушу биздин урматтуу президент менен биздин генералыбыз Камчыбек Кадыршевич келгенден бери аябай кылган иштерине сүйүндүм да, жүрөгкө батпай, неужели биздин өлкөбүздө өнүгө баштадыбы депчи. Анан ушу сүйүнүчүмдү китеп аркылуу чыгарып берейин дедим да. Бул китепте ошо президент Садыр Жапаровдун бала чагынан баштап азыркы учурга чейинки окуялар баяндалган экен. Сиз бул маалыматтарды кайсыл жактан алдыңыз? Маалыматтарды эми жазып баштасаң, биринчиден Кудай таалам өзү жардам бере баштайт экен. Анан издедик да, тактап бардыгын. Интернеттен издедик, эски газеталардан, китептерден издедик. Анан ошого маалыматты алып, анан жаздык да китепти. Ошо бул китеп боюнча толугураак токтоло кетсеңиз, бул китепте Садыр Жапаров элеби же анын үй бүлөсү, Бул дагы китепте кимдер камтылган? Бул китепте биздин урматтуу президент катталган, үй бүлөсү, балдары, атасы, апасы дагы. Кадр сыртында бул китепти барактап калдым. Ошол Айгүл Жапарованын сүрөтү, ал биринчи айым Айгүл Жапарова туурасында да баяндалган экен. Ошол боюнча толугураак токтоло кетсеңиз, китеп боюнча деги эле. Эми биздин урматтуу президенттин келинчеги Айгүл Жапарова бул Садыр Жапаров түрмөдө отурганда башынан кыйынчылык өткөндө чыштаган жок го, ак үйдүн жанында турду го, плакат көтөрүп алып, ушу поддержка кылып, эмоне сыймай демилгесин көтөрүпчү. Ошол тууралуу жазылган. Ошол кыйын убактарда чыштап кетпей ушу жанында болгонучу. Ошол тууралуу жазылган да, камтылган бул китепте. Нуркожо ата тууралуу да жазылган бул жерде. Келип балам ушу ак жеринен камалып турат деп ыйлабады беле, бар го интервьюсу. Ошол тууралуу жазылган. Анан кийин атасы каза болгондо, Нуркожо ата каза болгондо койбой коюшподу эле. Ошол тууралуу да жазылган да. Негизи бул китепти 4 китеп кылып чыгарган экенсиз да. Бул Садыр Жапаров туурасында 2 китеп, Камчыбек Ташиев туурасында 2 китеп. Бул китепти ошо өлкө башчыга жана генерал Камчыбек Ташиевке тапшыруу аракеттерин көрдүңүзбү? Аябай көрдүм. Ушу Токмоктон барып, Хан Ордого где-то 10 жолу бардым. Барып кат жазып аттым. Убактысы жок деп эле айтып атышты. Анан чын айтканда көп депутаттарга жалдырадым. Кадимкидей жалдырадым. Мен жаман нерсе чыгарган жокмун. Мен ушу кийинки келечекте муундарга тарых катары калсын деп. Анткени 5-10 жыл өтсө эле унутулуп калат да бардыгы. Жалдырадым кадимкидей. Чыгарышкан жок эчким. Жардам беребиз деп дагы үмүткөн жок. Мына медиалар, мына ушу жаңылыктар, новостилер ошолор кичине поддержка кылышты да мага. Башка эч ким эметкен, бүт отказ кылышты. Даже мен немеге барганда типография биз албайбыз деди, чыгарбайбыз деди. 100 штукпу 5 штук болсо да чыгарбайбыз дешти. Анан мен ичимен ойлоп койдум, эмне үчүн ушунча жанында иштеген жардамчылары ушунча жек көрүшөбү же эмнеге жеткиришпейт депчи. Хан Ордого барып жалдырадым да, китебимди жетсиз калачы деп. Бизге бергиле, биз тапшырабыз дейт. Мен бере албайм дедим. Бергенде китебим жетпейт да. Өзүнө жеке жолугуп, өзүнүн колуна тапшырам деп. ГКМБге деле барып чыштаган. Анан буга чейин айтып атпаймынбы, 4 китеп жазылган деп. 2 китебим эми жок да, күймөн жок. Өртөп эле салышкан анычы. Ортодон жоголуп кетти. Жоголуп кетти. Билем, эми таза иштеген адамдар кимге жаксын? Таза иштеп атат, өлкөсү өнүгүп баштады, жолдор оңдолуп атат, школдор салынып атат. Мынакей жана воинский частьтар жаңы оңдолуп, жакшы. Биздин Кыргызстан кандай десем, 30 жыл мындай болгон эмес да. Анан эмне үчүн китеп жазбашым керек? Мен китеп жазам. Каршылык чыккандар болду, жаман сөз айткандар болду. Мен жазам дедим, доказательство чыгам деп жаздым. Бул китеп ошо Камчыбек Ташиев туурасында баяндалыптыр. Бул деле бала чагынан өмүр баяны баштап азыркы убакытка чейин жазылган. Негизи бул 2 китепти чыгараарда редактурадан дагы өткөрдүңүз да? Эми туура эмес, эми кандай десем, мен орус сөздөрүн көп деле жакшы билбейм да. Анан ошо терилди да, туура эмес сөздөрдү оңдолуп, терилген да китеп болду. Ким текшерди ошондо бул китепти чыгараар астында? Ушакта жакшы илимдүү адамдар бар, ошол текшерип беришти да. Эми аты жөнүн айтпай эле коеюн. Эмне себептен орусча жаздыңыз? Орусча, кандай десем, орусча бат жетет да. Анан орусча өзү сөз бай сөз го, мындай айтканда. Кыргызча деле бай сөз, бирок кыргызча жазыш үчүн нукура сөздөрдү билиш керек. Ал кыргызча жазыш үчүн мен жакшы кыргызча билишим керек да. Мен билбеген үчүн орусча жаздым. Может кийин Кудайым буйруса, кыргыз тилине да которуп чыга алат.
Азыркы учурда ошондо бул китепти өздөрүнүн колуна тапшыруу сиздин кыялыңыз болуп жаткан экен, э? Абдан кыялда бул. Тапшырып сүрөткө түшүп, анткени бул биздин урматтуу президент менен биздин урматтуу генералыбыз Кыргызстанга жаңы дуур ачты да. Жаңы барак деп коеюнчу. Жаңы дуур ачты да. Эми сонун болот атпайбы? Эми каршы чыккандар чыгат, жаман сүйлөгөндөр чыгат. Эми аларды угуу берсе болбой калат го дейм. Ошо аларды мага деле бул китепти сат деп айтышты. Предложение болду, аябай азгырышты. Канча сомго сатты ишte? $15,000 сатты иште. $15,000? $15,000 сат деди. Биз авторствону алабыз деди. Өзүбүз дальше билебиз деди. Чыгарабыз, канча тилде только сат деди. Ал кишилер кимдер экен? Кеминден деп айтышты. Кеминден? Номерин деле калтырган. Анан мен азгыр кылбайын деп эми ударить этип койдум да. Эки китепти бир кылып ошондо 15.000ге сат деп сунушташты. Мен айттым да, силер окубай туруп, билбей туруп кантип бул китепти алайын деп атасыз? Бизге разница жок дейт. Биз TikTokко жана Instagramга башын чыгарып коюп турсаңыз, окудук деди. Бул мактоо китеби экен деди. Биз $15,000 алабыз деди. Андан кийин дагы бирөө чалды. Мен жумуштан келип үйдө отурсам. Саламатсызбы, Нурлан, сизби дейт. Ооба, Нурлан десе. Биздин атыбыз атын айтты, атын айтпай эле коеюн. Атым ушундай, анан китепти биз окудук башын. Аябай сонун жазылган экен. Копияты бар го? Ошого берели, китепти алып кетели дегенде болду. Мен ойлойм, ошого эле жана $15,000 предлагать эткен киши го депчи. Бул китепке ошо машина сунуштаптыр, акча сунуштаптыр. Эмне үчүн сатып салган жоксуз? Азыркы учурда мисалы бул китепти тапшыра албай кыйналып жүргөн учуруңуз экен да. Азыркы учурда кайра бул китепти сатып салайын же болбосо өткөндө сунуштаганда сатып салбайт белем деген ойлор болгон жокпу? Чуркап жүрүп жетпеген ар кимге жалдырып атыпчы. Арганда ой келди. Анан ойда келди, китепти өрттөп эле мына ушу урматтуу президент жардамчыларга жетишкен жок, ушу жетпеген айынан мен өрттөп деле салайын дегенде ойдой кетти. Аябайчы. Анан саттыгын азгыр кылдым кадимкидей. Чоң акча да. Машина алсам, машина айдап иштейм деп дагы, акча алсам дагы көп жакшы иш кылам депчи. Ойлор кетти, бирок баштаган дейин до конца өзлөрүнө тапшырып сүрөткө түшүп, колун кармап, ыраазычылыгын билдирейин деп жок дедим да, кайра до конца эле алып бүтүрөйүн дедим. Көп жылдан бери эле ошо китеп жазып келатыптырсыз. Эмне үчүн башка президенттерге жазган жоксуз? Эмне үчүн Камчыбек Ташиев менен президентибиз Садыр Нуркожоевичке жаздыңыз? Негизи башка президенттерге деле жазсаңыз болмок да. Эми кандай десем, ар бир президенттин жакшы жерлери да бар, жакшы кылган иштери деле бар. Анан кийин эми ушул биздин урматтуу президент менен биздин генералга жүрөк тартты да, кылган иштерине сүйүнүч да, сүйүнүп, жүрөккө батпай, анан жазайын деп чечип жаздым да ушу китепти. Азыркы Кыргызстанга өзүңүздүн көз карашыңыз боюнча кандай баа берет элеңиз? Азыр өлкө кандай абалда? Биздин азыр кандай баа берет? Аябай сонун баа берет. Өлкө абдан жакшы. Эми кыйынчылыктар болуп атат, сразу болбойт да. Акырындык менен жакшы биз жетебиз деп ойлойм да, жакшы. Эми жаңы доор ачылып атпайбы? Кыргызстанда болбогон нерселер болуп атат азыр. Сонун болуп атат, абдан сонун. Биз урматтуу биздин президентке, биздин генералга ыраазыбыз. Иштер аябай сонун иштерди кылып атат да. Жакшы аябай. Биз эми Кыргызстан, бүткүл Кыргызстан, кыргыз эли ыраазы да. Анда сизге эркин сөз берсек, кайрылууңузду жолдоп алсаңыз. Макул. Урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаров. Ушул китепти силерге арнап жаздым эле. Силердин кылган иш аракеттериңерге ушу китепти арнап жазгам. Анан биздин урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршевич. Ушул китебимди силерге арнап жазган китебимди силерге жолугуп, өз колуңарга тапшырып, жеке тапшырып берем деген үмүтүм бар да. Мен суранычым ушул китебимди силерге өзүңөргө колуңарга жеке тапшырып берүүнү суранам. Мага бир 10-15 мүнөт убакыт бөлүп, мени кабыл кылгансарды абдан суранам. Чоң үмүт менен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Адилет Эркинбек уулу болдум. Сиз Медиа 24 маалымат агенттигин көрдүңүз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир көйгөйлөрүңүз болсо, же ийгиликтериңиз болсо, төмөндөгү WhatsApp номерлерге кайрылсаңыздар болот. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу маектер күтмөкчү. Саламатта калыңыздар.